Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жыйындар залында Бишкек шаарынын Ош, Жалал Абад, Чүй, Ысык Көл жана Талас облустарынын жергиликтүү сотторуна жаңыдан дайындалган судьялардын ант берүү аземи болуп өттү. Ант берүү аземин Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева салтанаттуу түрдө ачып, жаңыдан дайындалган кесиптештерин куттуктап, судьялардын ар намысын бек сактоого жана акыйкаттык издеп келген жарандарга сый мамиледе болууга чакырды. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларын дайындоо жөнүндө 2020 жылдын 5 февралындагы жарлыгына ылайык жергиликтүү соттордун судьялары дайындалышты. Мыйзамга ылайык судьялардын ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырышы ант берген күндөн тартып башталат. Жоопкерчиликтүү жана татаал кызматты аркалап жаткан судьялар мыйзамдуулук менен бирге ыймандуулукту жана жоопкерчиликти туу карманышып, сот адилеттигин акыйкат жүзөгө ашырууну убадалашты. Судьянын кесиби негизи эле абдан жоопкерчиликтүү, көп кесипкөйлүктү талап кылат. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы жаңы дайындалып аткан судьялар өзүнүн антына бекем болуп, колунан келген аракетин жумшап, элдин мүддөсүн канааттандырганга аракет кылат. Азыркы күндө президентибиздин кечеги акыркы сот бийлигинин 95 жылдыгына арналган мааракеде сүйлөгөн сөзүнө мен аябай таасирлендим. Ал жерде президентибиз Сооронбай Шарипович биз канчалык сот системасын алдыңкы технологиялар менен жабдыбайлы, канчалык шартты түзүп бербейли, материалдык бардык базалар түзүп бербейли, бирок соттор өздөрү ыймандуу болмойн, соттор өздөрү ошол адамдык баягы факторлорду жоймойн. Ошондо ансыз сот бийлигине болгон коомдун ишеними келбейт, ансыз реформа максатына жетпейт деген сөздөн аябай таасирленип, мен өз милдеттеримди ошол эле учурда өзүмдүн келечегим үчүн, ата-энемдин мага ишеним арткан ошол өлкөбүздүн президентинин ишенимин так аткарууга, ошонун мыйзамдын гана чегинде, мыйзамга гана таянып иш алып барууга аябай ошону максат кылып турам.